Маны аптечные, они их, во-первых, принимают со спиртными напитками. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не больше 10 лет. Силер ойлойсуңар, бул бизге тиешелүү эмес. Бул наркотиктар деп жок, андай эмес. Билгиле, бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн балдар, жаштар, мектептегилер керек болсо. А ты зачем нюхаешь газ? Ты наркоман? А зачем нюхаешь газ? Это ж вредно. Бытовой химияны жытташып, же болбосо аптекадан алып, жанагы трамадол, ушу сыяктуу ооруду баса турган нерселерди алышып алып эле ичишип ушундай акыбалга келип атат. Ал ооруду токтотуу менен нерв системасын да токтотуп, мээни айнытып, же болбосо жакшы иштетпей кургатып, мынакей муну токтоткондо дагы жаман ломка башталып, муну этият болбосок, урук тукумубузду, кыргызыбызды бусабыз. Балдарыңарга көзөмөл салгыла. Коркунучтуу абал келе атат. Ассаламу алейкум.